Ertengden başlap Kuday kalasa birlikte güç menen partiyalar, sayasatçılar, koyumluk işmerler menen birgelikte parlamentten ağır bir deputatın personalına sotko berебиз. Prezident Japarov'tu sotko berебиз. Uzurpatsiya власти boyunca. Üçüncü Mart'ta Sadır Japarov'a koşulmacılık kılıp, anın korkutusundan korkup, özünün biyiligin, baylığın, eldin kızıkçılığından jogorı koyup, eldin kızıkçılığın, özünün kızıkçılığına satkan parlamentin koldosu menen referendum jönündө мыйзам кабыл алынды. 3 Mart'ka çeyin Sadır Japarov mırza el aldına çıkkanda, şaylooga çeyin, şayloo uçurunda aytıp kelgen sözdөрү ташка отурат. Ал эмне деген? Мен мамлекетке жоопкерчиликтүү бийлик, адилеттүү башкаруу орнотом деген. Ансы орун алган жок. Мына колумдагы конституциянын бардыгын окуп чыктык. İçinde бийликтин бүтүндүгү, бийликтин бардыгы бир адамдын колуна өтүп жатат. Ал аткаруу бийлиги, соттун бардыгын, күч органдын бардыгын bir gana prezident dayındayıp özü kalağın günü boşatot. Oşal uçurda prezident hiç kimden aldığında cevap vermeyip. Негизги кайсы талап менен чыкты элек? Ушу чимкириктер жолобосун. Кайрадан шайлоодон өтүп келген чимкириктер, коррупционерлер, жемкорлор жолобосун деп чыкпадык беле. Эмне болду тескерисинче мына өзүңөр атасыңар. Булардын саясаттагы жашоосу мөөнөтсүз узарды. Мөөнөтсүз узарды. Шуларды жолотпойбуз деп жабылып барыбыз чыгып, жаныбызды тобокелчиликке салдык элек. Бүт тескерисинче болду. Дагы алдандык. 2005 кандай алдансак, 2010 кандай алдансак, мына азыр дагы 2021 biz dagы aldanıp oturabız. Жаңы баш мыйзам бул элдин муктаждыгынан чыгыш керек. Эл айтыш керек. Бул баш мыйзам жарана калды. Бул баш мыйзам бизге жолдо болуп атат өнүгүүбүзгө. Эл айтыш керек. Элди эмирге көтөрүш керек. Юрист катары, адис катары айтып койушум керек. Эгерде ушул баш мыйзам кабыл алынып иштеп кала турган болсо, бул баш мыйзам улуттук шермендечилик. Анткени бул баш мыйзамды саатсыз укук жөнүндө түшүнүгү жок, мыйзам жөнүндө түшүнүгү жок адамдар жазган.